Assalamu alaikum, урматтуу Бесен YouTube каналын көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар, урматтуу туугандар. Кече 29 декабрь парламентте жаңы 7-чи чакырылыштын депутаттары ант берүү аземи болду. Жана ошол жерде ант берүү аземинде бир 4 катар сөздү жаттап барыш ушунчалык кыйын болгон окшойт кээ бир биздин депутат туугандарыбызга. Ал эми ошол жерде ант берип атып мурда тили буудай куюруп жүргөндөр мындайча айтканда тили айланбай калды. Анда туугандар, көрүңүздөр. Биз мурдагы 6-чы чакырылыштын депутаттарын андайсыңар, мындайсыңар деп аябай аттарды коюп, эл аябай жек көрдүлөр. Бирок биз ошолорду ордуна жаңылар келип, билимдүүлөр, сабаттуулар келип, жоопкерчиликти сезгендер келип, Кыргызстандын оңолушуна, мамлекетибиздин, элибиздин оңолушуна бир салымын кошот деп чоң үмүтүбүз бар. Бирок ошолордун ичинде жогорку билими барлар гана бил депутаттыкка аттан алды. Диплому барлар тагыраак айтканда. Ошолордун арасынан барып, кээ бирөөлөрү ушул 1-2-3 күн мурда даярданып койбостон, өткөнүнө канча күн болгонуна карабай, жогорку кеңештин трибунасына келгенде тил айланбай калды. Же ал жердин трибунасынын сүрү барбы, же ал жерде жин уруп кеткенби, Кудай билет. Анда туугандар, көрүңүздөр, ошол жаңы 7-чи чакырылыштын депутаттарынын ант берүү аземин сиздер менен бөлүшөйүн. Жогорку кеңештин депутатын кечиресиздер. Мен Атамбаев Сейитбек Алмазбек. Мен Таалайбек кызы Жылдыз. Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып. Мен Таалайбек кызы Жылдыз. Мен Сакараев Медербек Жаманкулович, жогорку кеңештин депутатын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгендигинди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактын бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоо ант берем. Мен Түменбаев Акылбек Тогузбаевич, Мен Култаева Гүлшаркан. Милдеттеримди, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын аткарууга, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоо